Программабызды улантабыз. Биз болсо азыр ачуу айран ичпейбиз. Биз азыр ысык чай ичебиз. Мынакей Жапон элинде чай куюу бул өзүнчө эле бир церемония жана ритуал. Бүгүн бизде конокто Жапон ыктыярчылар келүү программасынан келген JFC ыктыярчы Кикуда Каэде. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Каныкей Жорупбекова бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кош келипсиздер. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул күндөрдө Жапонияда ошо чай ичүү, чай куюу церемониясы жүрүп жаткан экен. Бүгүн да бизге ошолордон көрсөтүп, бир үзүндүсүн айтып берсеңиздер. Бизге аябай кызык болуп атат. Эми чай церемониясы бул Японияда церемония катары бул 18-кылымда пайда болгон. Бирок чай деген негизи өзү ушул 5-6 эле кылымда келген болчу да, Кытайдан келген. Атайын ушул чай церемониясынын өзүнүн кандайдыр бир принциптери бар. 4 принципке негизделген. Ушу бул жанакы тазалык, ички тынччылык сезими, анан кийин гармония жана ошондой эле тынчтыкка ошондой гармонияга негизделген да ушул принциптердин баардыгы. Ошондой эле атайын ошондой өзгөчө бир бөлмөдө, чашысы деп аталган өзгөчө татами салынган ошондой бир жакшынакай бөлмө бар. Ошол бөлмөдө атайын коноктор чакырылат дагы, анан мастер келип ошондой бир чай церемониясын өткөрөт. Негизи ошондой бир тынч унчукпастан ошондой бир тынчтык абалында ошондой бир Бизде анда унчукпай туралы да. Сиздер жасап көрсөтөрбүздөр. Негизи ушу классикалык түрдө мастер чай жасап атканда тынч отуруп кандайдыр бир гармонияга эметишин жакшы болуп экен. Андан чай ичип бүткөндөн кийин болсо ошондой кандайдыр бир искусствого карата болгон же эмеге болгон ошондой кандай түрлүү аңгемелешип ошондо отурушат да. Кемиз чайды дайындап баштайлы да. Чотто бул атайын ошондой бүгүн бүт элементтерди алып келгенге мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок бир базалык бир элементтерин көрсөтүп коелу. Бул атайын ошондой кашык, ооба бул бүт жанакы бамбуктан жасалган. Анан кийин атайын ошондой чай салуу кашыкчасы. Бул атайын атайын ошондой бир чайды бул чай өзү деген ошондой бир жашыл чай. Эмне үчүн жашыл чай? Жашыл эле биздин эле чай матча деп аталат жапончо. Бул деген жашыл чайдын бир өзгөчө сортунан жасалат да. Өзгөчө касиеттери болсо керек. Ооба, өтө пайдалуу. Денсаулыкка өтө пайдалуу келет дагы. Анан кийин Кайда бизге айтып берсин ушу чайдын өзгөчөлүгү. Кайсан чото матчаの特徴について。抹茶の特徴。健康に。最初慣れるまでは苦くて飲むのが難しいかもしれません。そうですね。Даамын айта келсек, бул өзү кичине мындай ачуураак келет да. Атайын ошон үчүн көп ичилбейт бул чай. Анан кийин ошо чай берүү астында атайын кичинекей бир таттуу берилет да конокторго. Ошо таттууну жеп туруп, анан кийин чай даярдалган учурда бул кичине эле жасалат. Бир 3-4 уртамга жасалат да бул чай. Анан кийин ошондой бир ачуу чайды ичип, кандайдыр бир ошо кандайдыр бир ошо таттуу менен ачуу кандай бир ошондой кошулуу бир ошондой микси пайда болот да. 3-4 уртамды ичиш үчүн биз канча убакытта жасалат эле негизи церемония? Келиңиздер чайды демдеп жасай берели. Жасай берели. Чай негизи бат эле жасалат, бирок бүт жана церемониядагы камтылган нерселерди жасоо боюнча бул деген өзгөчө кирип келүү, отуруу, анан кийин мастерге болгон кандайдыр бир өзүнүн сый-урматын көрсөтүү. Бул негизи эле ушу кичине убакыт алып коет да, бир саатка чейин. Келиңиздер. Кайсы оңойчумуз. 1 саат кылбайбы? Оғанを持ちます。Бул атайын чаван деп аталган ушундай бир кеселер бар. Чаван деп аталат. Ошондой. Чавандар ичет. Анан кийин сезонго жараша ошо япондуктар өңдөрүнө, анан кийин кандайдыр бир сүрөттөрүштөрдө болот да, ошого жараша кышында мисалы үчүн туура себебинде карараак келген өңдөр да. Бул жазында туура себеби сакура гүлү түшүрүлгөндө. Ошого жараша ошондой бир элементтери да камтылганда негизи эле ушу келиңиз даярдап анан сүзө берели. Көргүз келип калды аябай. 抹茶を2-3杯入れます。бул деген 3 жолу салынат. 2 кашык толтур, анан кийин акыркы кашыгыбыз кичине мындай жарымдан келген. Ушундай кашык менен тамак жесек арыгыраак болот болушубуз керек. Ойлоп койдум. Жеп эле той каласыңбы да? Келиңиздер. Негизи өзүнүн башка чөмүчө атайын бул. Атайын чөмүч ооба. Хишаку деп аталат, бирок биз бүгүн
студиядагы эме боюнча жасап атам. Музыка өзүнчө болот ал жакта? Жок, музыкасы жок, тынч. Ага. Ал эми Кыргызстанда мындай аралаштырабыз, Кыргызстанда көп эле өткөрүлүп калат баягы Япон элинин маданият күндөрү депчи. Ошол жакта дагы мындакей чай церемониясын дагы көрсө болсо керек, э? Бизде жашап аткан. Болот, бизде ушу жыл сайын түрлүү фестивалдарды, концерттерди өткөрүп келебиз. Ошондо дагы маданият жагынан дагы түрлүү ушундай искусстволорун камтыйбыз. Чай церемониясын ушу көрсөтүп жүрөбүз да Чай кыргызстандыктарга. болду. Чай даяр? Даярбы, болду. Даяр. Кантип бериш керек? Каяда Ниязга берсеңиз. Жок, сизге. Жок, жок. Мындай кантип тартуулаш керек дейм да. Себеби деген конокту көздөй. Ушу чынын тартканда ушундай сүрөттөлүшү, ушу конокту карап туруш керек да. Анан сиз дагы кайра бергенде каратып туруп бересиз. Жакшы. Иш көрөсүздөр. Кантип алыш керек? Нияз мынтип алыш керекпи? Кичине ийилип. Оң кол, эки колдоп алмай негизи. Оң колдоп, эки колдоп, Алып, анан кийин сүрөттөлүшү жагынан чай ичилбейт, мындай таза жеринен, сүрөтү жок жеринен уртап ичсеңиз болот. Эки колдоп ичиш керекпи? Эки колдоп эле кармап иче бериңиз ага. Бисмилла. Кыбыз ичкенде эле эки колдоп. Шашпай, уртап, кандайдыр бир чайдын немесин. Некен? Даамдап, ушундай шашпай ичсеңиз. Буну негизи эмеге окшоп, васаби барбы? Сушиге кошуп жеген. Ошого окшош турат. Жок, өңү окшош, бирок негизи консистенциясы окшош башка жок. Васаби өзгөчө. Сонун экен. Мага жакты. Даамы ушундай бир кычкыл сыяктуу. Ошол эле учурда бирок ичи жашыл болуп турганда мындай боёкту ичип аткандай көрүнөт экенсиң, бирок даамы кадимки эле чай экен. Жакшы. Касиеттери болсо керек. Касиеттери бар, өтө ошо ден соолукка пайдалуу. Жүрөккө өтө пайдалуу да бул. Жүрөккө пайдалуу. Жүрөккө пайдалуу. Негизи эле Чоң организмге рахмат. өтө пайдалуу. Чоң рахмат. Муну кайра бул жака минтип салам, Ооба. Ушинтип айлантып, кайра ушинтип берүү эмеси бар да, чай. Чоң рахмат. Рахмат сизге, Каныкей. Каяде? Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Аябай сонун болду. Келип бергениңиздерге рахмат. Ар дайым ушундай жакшы кызыктуу окуялар менен эмки берүүлөрдү дагы күтөбүз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат Маанам сиздерге. көтөрүлө баштады чай ичип. Чакырганыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө сау болуңуздар. Келип туруңуздар. Сиздерге да рахмат.